Алгач иш-чарага келген ата-энелер үчүн медицина факультетинин студенттери тарабынан даярдалган концерттик программалар тартууланды. Иш-чаранын жүрүшүндө ата-энелер окуу процесси менен таанышып чыгышты. Ошондой эле авиенс темасы, ички жана сырткы мобилдүүлүк, студенттер үчүн түзүлгөн заманбап шарттар боюнча маалымат алышты. Ош мамлекеттик университети жана студент деген иш-чарабыздын негизги максаты биздин студенттерибиздин ата-энелери менен тыгыз мамиледе болуу жана келечек муундагы биздин адистерди сапаттуу билим берүү үчүн биздин кардарларыбыз болгон ата-энелер менен мындан аркы байланышыбызды тыгыз байланышта жүргүзүп, окуу жайыбыздын негизги функциясы болгон билим берүү, тарбиялоо иштерин дагы алдыңкы ийгиликтерге деңгээлге көтөрүү болуп эсептелет. Билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында ата-энелер менен суроо жооп, талкуулар жүргүзүлүп, мыкты окуп, коомдук иштерге активдүү катышкан жана үлгүлүү жүрүм-турум менен айырмаланган студенттердин ата-энелерине факультет тарабынан ыраазычылык баракчасы тапшырылды. Бул бүгүн ошол Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин ата-энелер чогулушу болду, экинчи курстар менен. Бул чогулушта биз үчүн ата-энелер үчүн эң жакшы нерселер айтылды. Студенттердин рейтинги, ошол факультетте эң жакшы окуган, билим деңгээли жогору студенттердин ыраазычылык каттарын бергендиги биздин ата-энелер үчүн эң жакшы болду деп айта аламын. Биз ата-энелер мындай нерселерди күтпөдүк элек, биз үчүн эң жакшы бул. Биз дагы балдарыбызды мындан дагы жакшы ийгиликтерге жеткирип, Кыргызстандын мыкты дарыгерлери болуп даярдаганга өз чоң салымыбызды кошобуз.